как у нас уже диагноз Бизде жүрөк оорусу дартын аныктоо алгачкы баскычтан эле ишке ашырылат. с раннего периода. Баладагы жүрөк кан тамыр патологиясынын баяндоо белгиси болуп эмне кызмат кылат? Дартты эрте аныктоо иштин эки багытта өнүгүүсүнө алып келет. Дарылоо жана реабилитациялоодо ата-энелер кандай роль ойнойт? Биздин жандандыруу бөлүмүбүз ата-энелер үчүн күн сайын ачык. Алып кетиштиби? Мен азыр ыйлай баштайм. Баарын истейм. Өзүмө келип алайынчы. Жыл сайын Казакстанда миңдеген балдар төрөлгөнгө чейин эле кардиология бөлүмдөрүндө бейтап болуп калышат. Анан дагы болжол менен ошол эле сандагы кичинекей бейтаптарга жашоосунун алгачкы айларында, ал тургай күндөрүндө жүрөккө биринчи операция жасалат. Наша история с Ахмадиком началась. Ахмадик менен биздин таржымалыбыз кош бойлуулуктун 17-жумасында кичинекей баламдын жүрөгүнүн патологиясы бар экендигин билгенден тартып башталган. Ультра үндүү изилдөө дарыгери чоң тамырлардын транспозициясын көрүп калган. И нас направили к врачу, кардиологу в центр сердца ЮМСИ. Ошентип бизди УМС жүрөк борборунун кардиологуна жөнөтүштү. Чоң кан тамырлардын транспозициясы дарты тууралуу билгенден кийин албетте бул кандай болгон дарт экенин, жүрөктүн кандай патологиясы экенин билчү эмесмин. Көрсө ал өтө оор кемтик экен. Андай кемтик менен жашай албайсың дешти. Ошондуктан бала төрөлгөндө эле жүрөгүнө операция жасалат экен. При рождении ребенку делается сразу операция на сердце. Баланын туубаса жүрөк кемтигине шектүү кош бойлуулуктун алгачкы баскычтарында болжол менен 18-22 жумаларында ультра үндүү изилдөөдөн текшерүү учурунда же төрөлгөндөн кийин эле дароо аныкталышы мүмкүн. Дарыгерлер анын алгачкы белгилери катары терисинин көк болуп кетишин, тез дем алуусун, табитинин начарлыгын же алсыздыгын аташат. Вы знаете, ребенок даже может не сказать, что болит, да? Билесизби, бала бир жерим ооруйт деп айтпай коюшу да мүмкүн. Анткени биз жаңы төрөлгөн мезгилден тарта иштейбиз. Ага биз студенттик кезибизден тартып эле күнү баштайт болушубуз керек. Биз педиатрияны бүттүк. Бактыбызга жараша биз педиатрияны бүтүргөн дарыгербиз. Анткени бизден кийин жалпы медицина болуп калган. Башкача айтканда бизге биринчи курстан тартып эле балдарды кантип дарылоо, оорунун белгилерин кантип табуу керектигин, изилдөө, ата-энелердин арыз муңун угууну үйрөтүшкөн. Кыскасы ал бейтап менен кандайдыр бир контент болгону, сен карап туруп ал баланын ден соолугу начар экенин түшүнөсүң. С пациентом ты смотришь, уже понимаешь, что этот ребенок нездоровый ребенок. Дартты эрте аныктоо таржымалдын эки өнүгүүсүнө алып келет. Эки жолго. Биринчиси бул эгерде алар өтө оор жүрөк кемтиги болсо, кош бойлуулуктун коштолушу. Ал эми экинчиси мисалы ал бизге баланын эмне менен төрөлөөрүн алдын ала билүүгө жардам берет. То есть общий скрининг, УЗИ делается, и если... Башкача айтканда жалпы скрининг ультра үндүү изилдөө жасалат. Ал эми скрининг учурунда жүрөктүн өзгөрүүсү, жүрөктүн өнүгүүсү аныкталса, мисалы туубаса жүрөк кемтиги болсо, же жүрөк ыргаагынын бузулушу же миокард оорусу бар болсо, кош бойлуу аял көзөмөлгө алынат. Тактап айтканда биринчи триместрде ультра үндүү изилдөө жасалат. Экинчи триместрде кайра кайталап түшөт. Эгерде бар деп балада жүрөктөгү кандайдыр бир өзгөрүүлөр бар экени тастыкталса, клиникага жөнөтүлөт. Ребенка есть какие-то изменения, сердце направляется в клинику. И, например, на примере Центра материнства и детства... Мисалы эне борборун мисалга алсак, акыркы 5 жылдан бери мен ал жакта консультант болуп саналам. Азыр биздин кесиптештерибиз толугу менен кошулушту. Биз кош бойлуу аялдын кандай кемчилиги бар экенин алдын ала билип, төрөткө аныкталган дарт менен келгенде, ал төрөткө дыкааттык менен катышып, анан логистикалык чиелениште катышкан биздин бүтүндөй бригада ага чейин эле кабардар болгон. Бизде аман калуу натыйжалары жакшырды. Биз ошол аял келээрин билсек, гинеколог, неонатолог, реанимация, тиешелүүлүгүнө жараша хирургдардан тартып бүтүндөй борбор ал тууралуу билет.
ооба бул чоң командалык иш аракети. Башкача айтканда бул жерде бир дарыгер эч нерсе кыла албайт. Биз баарыбыз биргелешип иштешибиз керек. Анан да ар ким өз ишин билет, ким эмне кылышы керектигин, эмнени караш керектигин. Жашоонун алгачкы күндөрүндө жүрөк кемтигине шектелген жаңы төрөлгөн ымыркайларга баланын ийгиликтүү айыгып, андан ары бой жетишине мүмкүнчүлүктү жогорулатуу үчүн кылдат текшерүүдөн өтүшөт. Дартты аныктоо, эхокардиография, анализдерди чогултуу жана байкоого алуу кирет. Сами роды Ахмадика прошли Ахмадиктин төрөлүшүнүн өзү эне бала борборунда ишке ашкан. в течение 3 дней я 3 күн бою тынымсыз жандандыруу бөлүмүнө неонатологияга барчумун. где за ним ухаживали, также помогала врачам. Баланы камкордукка алышкан, мен дагы дарыгерлерге жардам бердим. Анан 3 күндөн кийин баланы жүрөк борборуна алып кетишти. Аяк-оон айынын 20-сында ага операция жасалган. Оперировали. Но вы знаете, так как у нас уже диагностика Бирок билесизби, бизде жүрөк оорусунун дартын аныктоо эрте мезгилден башталгандыктан, кош бойлуулук учурунда эле 1-триместрден тартып ар кандай патологиялар бар. Башкача айтканда, жүрөктүн туубаса кемтиктери, жүрөк ыргагынын бузулушу, кардиомиопатия, ал миокард оорусу. кардиомиопатия – это заболевание миокарда. То есть их на самом деле очень много. Из-за того, что выявляемость стала больше и лучше. Кыскасы, алар чындыгында эле абдан көп. Учурда Казакстанда аныктоо иштери жакшыргандыктан, феталдык экокардиография, феталдык диагностика барган сайын жакшыра баштагандыктан, азыр биз ар кандай патологиясы бар бейтаптарды кабыл ала баштадык. С разными патологиями. Наше дело рассказать о анестезиологическом пособии и о времени пребывания ребенка. Биздин милдет анестезиологиялык жардам жана баланын жандандыруу бөлүмүндө жаткан убактысы жөнүндө айтып берүү. Эгерде ошол учурлардын баарын ачык айкын жана түшүнүктүү түшүндүрүп, келип чыккан баардык суроолорго жооп берсеңиз, анда ал ата-эненин тынчсыздануусун азайтуу үчүн жасалган биринчи кадам болуп саналат. Экинчи баскыч биздин жандандыруу бөлүмүбүз ачыктык принцибинде иштейт. Башкача айтканда, биздин жандандыруу бөлүмүбүз ата-энелер үчүн күн сайын ачык. Кечинде белгилүү бир убакытта ата-энелер келип, балдарын карап, медайымдарга жардам көрсөтүшөт. Анан да алар дарылоонун динамикасын көрө алышат. Кыскасы, ата-энелер күнүгө келишет, балдарын көрүшөт. Операция жасалган учурдан тартып которууга чейин. Родители каждый день приходят, они видят с момента операции и до перевода. И он действительно шел быстро на поправку. Мы сами удивлялись. Анан балабыз чындыгында эле тез айыга баштады. Биз өзүбүз таң калдык. Бардык дарыгерлер анын баары баланын организмине жараша болот деп айтышкан. 2 жумадан кийин мени анын жанына жаткырышты. Биз аны менен дагы 1 жума жаттык. Анан бизди чыгарышты. Мен палатасына киргенден кийин 3 күн өткөн соң Дмитрий Валерьевичтин бизди текшерип чыгууга келгенин эч качан унутпайм. Ахмадикти көрүп, кандай сүйкүмдүү, сакайып кеткенин карачы деди. Азамат деп аны мактады. Мына ошондо биздин бактыбызда чек жок болчу. Он поправился, молодец, похвалил его. И просто счастью не было предела. Мисалы, чоңдордун кардиохирургиясы менен салыштырганда педиатриялык кардиохирургия ал кыйла консервативдүү сыяктуу. Анткени ал жакта бизде жасалма кан айлануу аппаратын колдонуу менен ачык жүрөккө операцияларды жасоо пайызы жогору. Бирок биз азыр заман менен кадамдаш бара жатабыз. Интервенциялык кардиологдор менен бирге алардын иш чөйрөсүн кеңейтүүдөбүз. Алар азыр бизге жардам берип жатышат. Мисалга алсак, оор кемтиктерде УАП стенттерин жасашат. Биз аларды кийинчерээк операция кылып жатабыз. Ал дагы айрым бир жүрөк патологияларында аман калууну жогорулатып келет. Жаңы төрөлгөн ымыркайдын жүрөк кемтиги дарыгер үчүн олуттуу чакырык. Бирок баланын ден соолугунун жакшы болуп кетүүсүндө биринчи мүнөттөрдөн тартып дарылоо жана реабилитациялык процесске толук катышуу аркылуу ата-энелер да маанилүү роль ойнойт. То есть, когда с пациентами разговариваешь, Бейтаптар менен ачык сүйлөшүп, баарын түшүндүрүп берген кезде алар көбүнесе баарын туура кабыл алышат. Биз үмүт, куру үмүт бербейбиз. Эмне жөнүндө айтып жатканымды түшүнүп турасыз да. Аны операция кылууга болбогон татаал кемтик болсо, аны дагы ачык айтабыз. сложный порог, который неоперабельный, мы опять же открыто это говорим. Почему это такой порог? Ал эмне болгон кемтик жана эмне үчүн биз жардам бере албай турганыбызды. Анткени тилекке каршы дарылоого болбой турган ар кандай жүрөк кемтиктери болот. Тилекке каршы ал абдан өкүнүчтүү. Дарыласа боло турган, жардам бере алган кемтиктер дагы болот. Бирок биз өзүбүздүн колубуздан келгендердин баарын жасоого аракет кылабыз. Все сделать, то, что от нас зависит.
Бүгүн Казакстандын педиатриялык кардиохирургтары глобалдык медицина коомчулугун кууп жетпестен гана глобалдык тажрыйба алмашуунун жана инновациялардын толук катышуучуларына айланып жатат. Алардын коржунунда теориялык билимдери жана кесиптештеринин тажрыйбасын үйрөнүү гана эмес, өзү ишке ашырган операциялардын саат өлчөмү, миңдеген консультациялар жана жүздөгөн наристелердин аман калуулары турат. Эгерде ошол убакыт аралыкты ала турган болсок, 2011-жылдан тартып 2025-жылга чейинки, ал 14 жылдай болот. Менин оюмча, Казакстан медицинасынын балдарынын жүрөк хирургиясындагы негизги жетишкендиги биздин азыр жаңы төрөлгөн балдарга көбүрөөк операция жасаганга ишенимдүү кадам таштап бара жатабыз. Биздин борборубуз өткөн жылы 99 адамга операция жасаган. Чоң жетиштик. Балдарга гана эмес, жаңы төрөлгөн ымыркайларга неонаталдык жүрөк операциясы жасала баштагандыгында. Прямо новорожденных. У нас в регионах, в Казахстане, в городе, то есть уже сейчас... Биздин Казакстандын аймактарында жүрөк патологиясы дартын аныктоону жакшы нукка салышкан. Кош бойлуу аялга скрининг жасалат. Ал биринчи триместр, экинчи триместр, андан кийин жүрөктүн өзгөрүүлөрү, жүрөктүн өнүгүүсү аныкталат. Даже уже выявляется изменение сердца, да, развитие сердца, и направляется в наш центр, и дальше мы за... Биздин борборго жөнөтүп, ал төрөгөнчө көзөмөлдөп турабыз. Башкача айтканда, кош бойлуу аялдын жүрүм турумуна көз салабыз. Андан кийин дарылоо, дарт аныктоо жана дарылоо тактикасы чечилет. Решается тактика лечения и диагностики. То есть это все делается степ-бай-степ. Нужно сказать, что, например... Мисалы, балдардын кардиологиясынын болушу жана айрыкча неонаталдык кардиологиясынын болуусу экономикалык жана социалдык өнүгүүсү боюнча өлкөлөрдү жөнгө салууда өлкө белгилүү бир деңгээлге жеткендигин айтып турат. Башка өлкөдө балдарга операция жасалат. Өзгөчө жүрөк кемчиликтери бар, жүрөктүн туубаса кемтиктери бар жаңы төрөлгөн наристелерге операция жасалат. Анда да медицина белгилүү бир деңгээлге жетти дегенди далилдеп турат. Уже на уровне. Жаңы төрөлгөн баланын жүрөгүнө ийгиликтүү операция жасоо бул керемет эмес. Бир нече ондогон адамдардын макулдашылган ишинин натыйжасы, бирок кээде сыйкыр да орун алып турат. Ну, история, которую знает, наверное, весь центр. У нас оперировали... Биздин бүтүндөй борбор билген бир окуя. Бизде жаңы төрөлгөн бала байкоого алынып, операция жасалып дарыланган. Бирок бизге белгисиз жагдайлардан улам ал баланын ата-энеси турмуштук шарттарына байланыштуу баладан баш тартышкан. Бала биздин жандандыруу бөлүмүндө узак убакыт жатты. Биз аны дарылоону уланта бердик. Кыздар, медайымдар эң керектүү буюмдарын алып келишчү. Анан эле бир күнү бизде иштеген кенже медайым Наталья ал баланы багып алууну чечти. У нас есть Наталья, младший медперсонал, и она решила усыновить этого ребенка. Как бы я пришла мужу, сказала: у нас есть отказной ребенок, давай возьмем. Мен күйөөмө келип бизде таштап кеткен бала бар. Аны багып албайлыбы деп айттым. А дегенде ал ойлонду, каалаган жок. Анан экинчи жолу келдим да, уксаң, убактыбыз бар, баланы алалы дедим. Ал болсо биз чыдайбызбы деди. Ал макул, бирок анын жүрөк кемтиги бар да деди. Биз эки чоң кишибиз, экөөлөп бир баланы бага алабыз, тарбиялайбыз дедим. Аны айыктырабыз, чоңойтобуз деп айттым. Ал болсо макул, алалы деди. Биз алып кетип жатканыбызда 3,5 килограмм болчу. Азыр баланын салмагы 9 килограммга жетти. Мы когда забрали, он 3,5 килограмма весил у нас. Ну, сейчас он у нас 9 килограмм весит уже. Жаңы төрөлгөн ымыркайдын жүрөк кемтиги өкүм эмес, аны менен күрөшүүгө керек болгон жагдай. Мындан тышкары бүгүнкү күндө Казакстанда педиатриялык кардиологдор кичинекей бейтаптардын жашоосунун алгачкы күндөрүндө эрте дартты аныктоо жана дарылоо үчүн керектүү тажрыйбага жана көндүмгө ээ. Динамика сейчас хорошая у нас. Бизде азыр динамика жакшы. Азыр биз дары ичпей калдык. Буга чейин биз милдеттүү болгон 2 дарыны ичип келдик. Эми болсо аларды ичпегиле деди. Алып салышты. Болгону милдеттүү түрдө байкоого алыш керектигин айтышты. Ар бир 3 ай сайын ультра үндүү изилдөөгө түшөбүз. Кийин аны ар бир жарым жылда бир жасай баштайбыз. Бизде дарылаган дарыгер дайыма биз менен байланышта болуп келет. Наш лечащий врач. Жүрөк кемтиги дарыгерлер тарабынан сыяктуу эле жаш бейтаптар жана алардын ата-энелери тарабынан да олуттуу көңүл бурууну талап кылат. Утурумдук текшерүүлөрдөн өтүп туруу жана адистердин сунуштарын аткаруу өөрчүп кетүүнүн алдын алуу үчүн маанилүү. Ошондуктан балдар кичинекей кезинен эле өз жүрөгүн угууга үйрөнүшкөн.